Кыргыз Республикасынын президентине караштуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттикке 30 жыл. Быйыл Кыргыз Республикасынын президентине караштуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин негизделишине 30 жыл толуп, бул аралыкта чоң жетишкендиктерге ээ болду. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхы бул эркиндиктин, изденүүнүн жана биримдиктин тарыхы. Биздин тоолорубуз сыяктуу бекем, элибиздин пейили сыяктуу кенен өлкөдө кылымдар бою ар кыл маданияттар менен ишенимдер бири-бири менен тыгыз байланышта, ынтымакта жашап келе жатат. Бирок эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында коом алдына жаңы жана татаал милдеттер коюлду. Диний чөйрөдөгү кескин өзгөрүүлөр, жаңы агымдардын пайда болушу жана коомдук аң сезимдин трансформациясы мамлекеттик деңгээлдеги жаңы институттун түзүлүшүн талап кылган учур келди. 1996 жылдын 4 марты улуттук агенттиктин тарыхындагы эң маанилүү учур болуп, ошол учурдагы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен алгач дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы түзүлгөн. Бул диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатын институционалдык деңгээлге көтөрүүнүн алгачкы этаптары болду. 90 жылдардын аягы, 2000 жылдын башындагы дүйнөлүк деңгээлде кооптонууну жараткан айрым мыйзамсыз уюмдардын ишмердүүлүгүнүн натыйжасында диний чөйрөгө дагы да терең көңүл бурулуп, комплекстүү чечимдерди кабыл алуу учурдун талабы эле. Дал ушул мезгил диний чөйрөнү жөнгө салуучу мамлекеттик органдын институционалдык негизде бекемделишинин башаты болуп калды. 2005-2015 жылдар аралыгында мамлекеттик комиссиянын түзүмүндө бир нече өзгөрүүлөр болуп, мамлекеттик комиссия катары 2012 жылдын 20 январында Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы түптөлдү. Мамлекеттик комиссиянын жаңы жобосуна ылайык мекеме Кыргыз Республикасынын президентине караштуу орган болуп калды. Диний чөйрөдөгү мыйзам талаасындагы алгачкы олуттуу кадамдар 2008 жылы Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын жаңы редакциясы кабыл алынышы менен башталып, бул мыйзам мамлекет менен диндин ортосундагы мамилени жөнгө салуучу механизм катары калыптанды. 2015 жылдын 3 ноябрында Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын айрым маселелери жөнүндө жарлыгынын негизинде мамлекеттик комиссиянын алдында диний кырдаалды изилдөө борбору түзүлүп, комиссиянын облустагы өкүлдөрү кызматы киргизилген. Соңку 10 жыл арасы улуттук агенттик үчүн эң маанилүү жылдар болуп эсептелинет. Бул жылдар арасы өлкөбүздүн диний чөйрөсү концептуалдык негизде жөнгө салынып, артыкчылыктуу багыттар катары мамлекеттин светтик принцибин бекемдөө жана салттуу диндин өнүгүшүнө шарт түзүү, диний билим берүүнү бирдей стандартка келтирүү, диний чөйрөдөгү мыйзамдарды жана маалыматтык саясатты өнүктүрүү, ошондой эле конфессиялар аралык кызматташтыкты өркүндөтүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, бул багыттарда алгылыктуу иштер аткарылды. Белгилей кетсек, 2014-2020 жылдарга жана 2021-2026 жылдарга карата Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы ишке ашырылды. 2016 жылдан тартып алгач пилоттук негизде, кийин Кыргыз Республикасынын президентинин колдоосу менен 2022 жылдан баштап системалуу түрдө өлкөнүн бардык орто мектептеринде диндердин өнүгүү тарыхы сабагы окутула баштады. 2018 жылы Кыргызстан конфессиялар аралык кеңеши түзүлүп, бул кеңеш Кыргызстандагы бардык диндердин өкүлдөрүн бир ортого алып келип, өз ара ынтымактын бекемделишине шарт түздү. Быйылкы жылдын башында кабыл алынган дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамдын максаты коомдогу диний көз караштан улам бөлүнүп жарылуунун, жамаатташуунун алдын алуу жана диний чөйрөдө бирдиктүү борборлоштурулган институтту бекемдөө болуп саналат. Акыркы 2 жылдын аралыгында мезгилдин талабына ылайык диний чөйрөдөгү мыйзам талаасындагы улуттуу өзгөрүүлөр болуп, коомдук коопсуздукту сактоо, жарандардын дин тутуу эркиндигин камсыздоо жана диний билим берүүнү бирдей стандартка келтирүү максатында 2024 жылы дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын жаңы редакциясы кабыл алынды. Бизге 25 жылдан баштап
ыйгарым укуктарыбыз көбөйүп, ал жерде этностор аралык мамиле кошулду. Ал жерде социалдык туруктуулук жана этностор аралык биримдик деген принциптер негизги каралган. Ошондой эле келечекте биздин вакф мыйзамын кабыл кылганын аракетинде турабыз. Бул багытта этникалык таандыгына карабастан ар бир адам өзүн бул өлкөнүн толук кандуу жараны катары сезишине шарт түзгөн кыргыз жараны концепциясы ишке ашырылып, 80ден ашык этностун башын бириктирген Кыргызстан бул көп түрдүүлүктү карманган өлкөгө айланды. Отуз жыл. Бул тарых үчүн көз ирмем, бирок мамлекеттик институт үчүн чоң сыноо жана тажрыйба. Бул жылдар аралыгында агенттик алгылыктуу иштерди аткарып, эң башкы жетишкендикке, коомдогу тынчтыкты, биримдикти жана көп түрдүүлүктү бекемдөөгө эбегейсиз чоң салым кошту. Мамлекеттин светтик принцибин бекемдөө, социалдык биримдикти камсыздоо, мыйзамдарды учурдун талабына ылайык иштеп чыгуу, диний билим берүүнү бирдей стандартка келтирүү жана диний кадрлардын квалификациясын жогорулатуу улуттук агенттиктин бүгүнкү күндөгү приоритеттүү багыттары катары калууда. Биз өткөн жолубуз менен сыймыктанабыз жана келечекке ишеним менен карайбыз. Келечек муундун руханий жактан туура өсүшү, этностор аралык ынтымак, конфессиялар аралык диалог, жарандардын биримдиги жана диний сабырдуулук бул биздин өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнүн негиздери болуп калды.